Бала бакчада 5 жаштагы кыз чарчап калды. Бул тууралуу милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык 22 октябрь күнү саат 17:23 чамасында милицияга райондук ооруканадан 5 жаштагы кыздын сөөгү жеткени боюнча маалымат түшкөн. Кыз Алтын балалык бакчасында болгон. Болжол менен саат 1-де ал үшүгөндүгүн айтып, тарбиячы аны кийимчен жаткырган. Болжол менен саат 15:30 чамасында кызды ойготууга аракет кылганда анын эс учун жоготкондугун байкашкан. Тез жардам чакырып, тилекке каршы медиктер кыздын чарчап калгандыгын аныкташкан деп айтылат маалыматта. Тиешелүү экспертизалар дайындалып, шалаакылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бул окуя кыздын энесинин социалдык тармактарда жасаган кайрылуусунан кийин коомчулукка жарыяланды. Анын айтымында анализде кызы кусундуга чакагандыгын, башында гематома табылгандыгы аныкталган. Кайрылууда укук органдары бул ишке жетиштүү деңгээлде көңүл бурбай жаткандыгы белгиленди. Сосновка постундагы оор жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө алынды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Маалыматка ылайык жүк ташуучу автоунаалар саат 9-дан тартып өтө баштады. Бишкек-Ош-Унаа жолундагы Сосновка постунда оор жүк ташуучу унаалардын бардык түрүнө киргизилген чектөө 9 декабрда саат 9-дан баштап алынды деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, убактылуу чектөө кар жаап, жол тайгак болуп жаткандыгына байланыштуу 8 декабрда киргизилген. Президенттин Ош облусундагы тайын өкүлү Элчибек Жантаев Каракулжа Сары булак жолунда жүргөн жер көчкүгө байланыштуу жеринде тиешелүү министрлик мекемелери менен жыйын өткөрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, адистердин сунушу менен кырсыктагы кайталанышы мүмкүн болгондуктан 7 декабрда түшкөн көчкүнү тазалоо иштери токтотулду. Жолго дагы болжол менен 360 000 метр куб жер кыртышы түшүшү мүмкүн болуп турат. Мындан улам аталган жолду убактылуу жабуу нөөмөттөрү уюштуруу боюнча номер 26 жол тейлөө ишканасына тапшырмалар коюлду. Жеринде жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы пост уюштурду деп айтылат маалыматта. Каракулжа районундагы Сары булак айыл аймагына кетчү жолдо 7 декабрда кар көчкү түшкөн. Анда кырсыкта жабыркагандар болгон эмес, учурда машиналар шаркыратма айыл аркылуу өтчү айланма жолдон жүрүп жатат. Элди каттан бериш үчүн могу жолду карашыбыз керек болуп атат, туурабы? Анан эми айыл өкмөт ички чарбалык жолу деп койбостон, азыр күчтүн баарын ушул жака жумшайбыз. Бияка жарандык коргоо кызматынан бирөө да четтен калбайт. Райондуку, соответственно, областтыкы да. Ушу баарлатып абалага жардам беришибиз керек азыр. Азыр мына жердеги жолду бүт баарын инспектировать этип, мониторинг этип, кай жерде кооптуу участок, кандай жерлери бар экен бүт баарын карагыла да, азыр күчтүн баарын ошол жака жумшайбыз. Финанс министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын камактагы төрагасы Алтынбек Абдупапов тергөө аяктаганга чейин кызматтан убактылуу четтетилди. Бишкектин 1-май району боюнча мамлекеттик салык кызматынын башкармалыгынын башчысы Кыдыкбек Кыдыров анын милдетин убактылуу аткарат. Тиешелүү тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Өкмөт башчынын дагы бир тескемесине ылайык мамлекеттик салык кызматынын жетекчисинин орун басары Исламбек Кыдыргычев убактылуу жумуштан четтетилди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Алтынбек Абдупапов жана анын орун басарын Исламбек Кыдыргычев кармалгандыгын 6 декабрда билдирген. Атайын кызмат аларга карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон.